Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүнкү турган темабыз жердин өз огунун айланасында айланышына карата астрономиялык далилдер. Сабактын максаты жер өз огунун айланасында толук бир канча айлануу жасаарына жана Фуко маятниги эмнеге далил болооруна түшүнүк алышат. Бул тема боюнча кыскача айта кетсек, азыркы кезде жердин өз огунун айланасында айланышын далилдей турган көп физикалык астрономиялык курулуштар бар. Ошол далилдердин жыйынтыгында орточо убакыт боюнча жер 1 суткада 23 саат 56 мүнөт 4 секундада өз огунун айланасында толук бир айлануу жасайт. Жердин өз огунун айланышына Фуко маятниги бийиктиктен эркин түшкөн нерселердин чыгыш тарапка жантайышы, замперектен атылып чыккан октун кыйшаюулары далил боло алат. Фуко маятниги деген эмне? Фуко француз физиги 1851 жылы жердин өз огунун айланасында айланышынын жакшы далилдей турган термелүүчү маятникти пайдаланып тажрыйба жүргүзгөн. Маятник деген бул ичке жипке илинген кандайдыр бир жүктү айтабыз деп 7-класстын программасында өтүп кеткенбиз. Маятник Париждин бийик имаратынын бири болгон Пантеондун мунарасына жайгаштырылган. Маятниктин жибинин узундугу 67 метр, жүгүнүн массасы 28 килограмм болгон. Бул тажрыйба кийинчерээк 1931 жылы кайталанып, Санкт-Петербургдагы Исаак соборунун бийик имаратына жайгаштырылып, маятниктин жибинин узундугу 98 метр, жүгүнүн массасы 60 килограмм, термелүү амплитудасы 5 метр, толук термелүү мезгили 20 секундага жакын убакытты түзгөн. Маятник жер шарынын түндүк уюлуна жайгаштырылганда, биз үчүн маятник өзүнүн термелүү багытын өзгөртпөй термеле берет. Маятниктин алдында жайгаштырылып, 360 градуска бөлүнгөн тегерекке карата 1 саат убакыт ичинде бурулуу бурчу 15 градусту түзүп, 1 суткада толук бир айлануу жасаган. Ал эми Парижде жана ошондой эле Санкт-Петербургда маятниктердин термелүү багыты кандайдыр бурчка бурулгандыгы аныкталган. Ал жердин өз огунун айланасында суткалык айлануу кыймылында болоорун далилдеген. Эми бул тема боюнча кыскача айтып кеттик. Эми окуучулар, силерге 3 тапшырма берилет. Биринчи тапшырма сүйлөмдүү улант. Экинчи тапшырма схемалуу улант. Үчүнчү тапшырма суроолорго жооп жазгыла. Ал эми үйгө тапшырма болсо, жер өз огунун айланышына Фуко маятнигинен башка дагы турмушта кандай далилдер бар экенин таап келесиңер. Саламатта калгыла.